ошону биз onu sistem deyip коет. Кара Суу району өлкөдөгү эң алдыңкы агрардык аймак. Ири айыл чарба кооперативдери түзүлүп, агалтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү биринчи сапта. Райондо айыл чарба багытындагы 49462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкандар 18288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Алдыңкы тажрыйбага таянып, дыйкандар сапаттуу үрөн алуу үчүн уруктардын селекциялык көргөзмөсү өттү. Аймактагы үрөөнчүлүк чарбалары чаңдаштыруу жолу менен тандалган дан эгиндеринин уруктарын алып чыкты. Кыргызстан пахтачылык тажрыйба станциясы соңку жылы агалтындын түшүмдүүлүгү мол кан бакыт селекциясын иштеп чыккан. Жергиликтүү пахтанын уругу климаттык шартка ыңгайлашып, өрчөсү сууну көп талап кылбайт. Станция союз мезгилинен бери сакталып, 252 гектар айыл чарба жерин иштетет. Пахта жана дан эгиндерин өндүрөт. Чаңдаштырып, ошодон чыгарып урук алабыз. Урук 1-25 жылда бир чыгып калышы мүмкүн. Ошону жылда алабыз. Биз селекционный схема боюнча иш алып барабыз да бизчи. Мисалы үчүн чаңдаштырылгандан ол эфир болуп кетет дагы. Бул биринчи туулганы болот. Анан ошодон жылдан жылга көрөбүз. Жаман чыкканын браковка кылабыз дагы, жакшынасын алып жүрө беребиз. Өзүн көрсөтөт. Климаттык условияга жаман жакшы погода болот, суу ичпей калат. Ошол малдарда өзүнүн армаган сорттарды алабыз дагы, ошодон сорт чыгарабыз ошодон. 115 гектарга күздүк эккенбиз. Түшүмдүүлүгү жакшы, мына алды 50 центнерге чейин берди. 40-50 центнерден алабыз. Бүгүн дагы Россиядан келген Алексеевич деген мына жаңы сорт келген. Ошону кайра көбөйтүп эгип атабыз дыйкандарга. Өзгөнчө ушу селекция пахтанын жаңы сортторун өндүрүү. Жаңы сортторду сыноочу участок бар. Аларга беребиз дагы. Алар сортторду 3 жылдан 5 жылга чейин сынап, мына бул жакшы, мына сорттун жакшы экен дегенде, анан биз ошол сортторду көбөйтүп өзүбүз ишкарада. Анан дыйкандарга сунуштайбыз. Райондо 9050 гектар аянтка көздүк себүү жүргүзүлөт. Айдоо иштери менен президенттин дубандагы өкүлү таанышып, көргөзмөдөгү үрөн уруктарын көрүп чыкты. Чарба кооперативдери дыйкандарга мол түшүм алууга өз уруктарын сунуштап, дүң баада сатылды. Жер азыктары Өзбекстандан кымбат келип жаткандыгына байланыштуу органикалык биогумусту пайдалануу сунушу берилди. 7 тоннага чейин салынат. Азыр мисалы үчүн мына жерге азыр будай эгилип аткан жер, мындайча айтканда, алиги каны калбай, раңы ям калбаптыр. Мындайча айтканда, кубаттуулугу жок да. Ушул жерге 7 тоннадан 10 тоннага чейин салыш керек биринчи жылы. Экинчи жылы 5 тонна, 3 тонна, кийинки жылы салбай деле койсо боло берет. Өзүнүн немесин жоготпой тура берет. 3-4 жылга чейин түшүмүн бере берет. Азыр эми жерлердин бар жолу наркоман болупту. Ошо жерлерди оңдош керек. Ушу биогумустан салыш керек. Ушу органикага өтүшүбүз керек. Азыр мына жөнөкөй эле помидорго мындай вертмек себет, вертмекти сепкенде onun instruksiyasında жазылып турат, туга мынаны сеппе, бир айдан базарга алып чык, сепсең дагы деп. Жазда мына эртең дыйканчылык дагы башталат жазда. Ушу Өзбекстан менен договор кылып, мына селитра, карбамид ушуларды договор кылып дыйкандарга жеткирип бергенге мүмкүнчүлүктөр барбы, жокпу? Жалаң эле монополия да, монополия. Ушу алып келет, түшөт, вагондон көрөбүз биз. Түшөт, оны кыштагы Нариманда кыштакта түшөт, ошол жерден көрөбүз, алар алат, олордон анан биз алабыз. Неге ушуну айыл өкмөттөргө бөлүп берип, мына айылга мынанча, мына айылга мынанча, ошону неге тартипке сала албайбыз? Мен келем деген жерге барамын. Же тура эмеспи? Мен баарын кыдырып атамын. Суу маселеси боюнча маселе бар. Турабы айтылганда? Түн ичинде да кыдырган күндөр болду бул жердечи. Маселе бар экен. Бул маселе кече бүгүн жаралган жок, урматтуу айтылгандар. Бир топ жылдан бери келаткан маселе. Эгерде бул айылга ушул быйыл эле суу жетпей калса, мен айтар элем, анда булардын күнөөсү депчи. Жолун азыр караштырып атабыз. Жалаң бул айыл эмес. Мынакей бул жерде айыл өкмөт башчысы, мен бир топ жүрдүм бул киши мененчи. Бир топ. Анан бектур, телефонду алат, мынакей жигиттер жасап алгыла, кооператив. Айыл өкмөтүнөн. Келем да өзүм чогултуп сиз менен боломун. Чаңды да кесебиз, лайда да кечебиз. Biz daha sizlerge okşap ayılda çoğuğun жигитпиз. Дыйкандар тажрыйба алмашып, мол түшүм алуудагы жаңы азыктардын сыноодон өткөндөгү оң натыйжалары менен бөлүштү. Кара Суу районунда быйылкы жылы жүгөрүнү эгүүгө басым жасалып, 10660 гектарды түзгөн. Агалтындын аянты болсо 5500 гектар. Андан соң дыйкандарга семинар уюштурулду. Айыл чарбадагы эң негизги көйгөй болгон сугат суу жана жаңы ирригациялык каналдардын тартыштыгы талкууга алынды. Жергиликтүү дыйкандар облус жетекчисине Отсадыр каналы чабылбай, сугат суунун тартыштыгы жаралып калган учурларын айтты. Bizde de şunda ürünleri öndürsek bırak geldi misal. Bravo. Misalga mı ошол азыр Өзбекстан алып атабыз. Рахмат ошо Өзбекстан коңшулуш мамлекетибизге. Бизге жардам катары ошол азыр 1000 тонна үрөндү берип атат.
Биздин бул жерде эме окуучуларыбыз жокпу, же агрономдор жокпу? Биз деле өстүрсөк болот, ошону өндүрсөк болот, туурабы? Мына эгерде ол да текстильный фабрикалар курулуп калган болсо, жанагы пахта заводдорго атаандаш болуп, эртең көрөсүңөр. 95 сом эмес, 150 сомда чыгат пахтанын килограммы. Мына бул дыйкандарга жакшы да ошол, туурабы? Мен билем, дыйкандар өндүргөн продукциясын сата албай эле кыйналат. Чоң айыл чарба кооперативдер, дыйкан жана фермерлер чакырган. Ошол чакырылган катышуулардын бардыгына ушу бүгүнкү күндө, ушул азыркы күндө Өзбекстандан келген асыр жана дабыр сортторунун өзгөчөлүгү, анын айырмачылыгы, анын көп түшүм берүүсү боюнча, анын эгүү себүү технологиясы боюнча толук маалымат берилди. Айыл чарбасынын тарыхында 1 килограмм пахтанын баасы эч качан 95-ке чыккан эмес. Бул деген ошол дыйкан ошол 30-40 центнерден ала турган болсо, 300-400 миң сомдук киреше өндүрүп, ошонун өзүнүн үй бүлөлүк экономикасын, өзүнүн дыйканчылык чарбасын оңдоп алганга бир жакшы өбөлгө жакшы болот. Тамагаш коопсуздук үчүн атамекендик өндүрүмдүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Дуанда 190 миң гектар жерге эгин айдалып, дан эгиндерине басым жасалган. Пахтанын баасы алгачкы жолу 95 сомго чыкты. Бул көрсөткүч эгемендиктен берки эң жогорку баа деп бааланууда. Агалтендин наркы төмөн болгондуктан 20 миң гектарга чейин аянты азайып кеткен болчу. Пахтанын дүйнөлүк базардагы баасы Лондон биржасында гана чечилет. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.